Бул Ош облусунун Алай районундагы деңиз деңгээлинен 3457 метр бийиктикте жайгашкан Талдык аймагына курулган 2 кабаттуу мейманкана. Памир Алай тоолорун көрүүгө келген чет элдик туристтер ушул жерге конуп, Кыргызстандын жаратылышына суктанышат. Ошол жерде электр энергия барган эмес, ошол 2 этаж зданияда күндүн жардамы менен электр энергияны алып, күндүн жардамы менен жылуулук энергиясын алып, конокторду узатып атат. Эгерде ошондой модельдерди Оштун шаарында деле, Бишкекте деле, Кыргызстандын болгон бурчтарында өзгөчө жаратылышка жакын жайгашкан объектилерге колдоно турган болсок, анда электр энергиянын дефицитинен да жойсок болот, ошол эле убакта айлана чөйрөгө зыянды да азайтсак болот. Анан туристтерди кызыктырган, өзгөчө сырттан келген туристтерди кызыктырган биздин жаратылыштын кооздугу да, жаратылышыбыздын илгерки, байыркыдан берки кезиндеги сакталып калышы. Эгерде биз ага жакшы көңүл бурбасак, бизге туристтер деле келбейт, алардын кызыгуусу да болбойт. Биз каражаттагы жолундагы жоготууга дуушар болобуз да. Туризм багыты боюнча адистер мындай тажрыйбаны Кыргызстан боюнча жайылтуу абдан маанилүү экенин талкуулашты. Анткени чет элдик туристтер көбүнчө өлкөбүздүн кооз табиятына кызыгып көрүүгө келишет. Туризм тармагын өнүктүрүүдө эл аралык тажрыйбага ылайык жашыл технологиянын түрлөрүн колдонуу учурдун негизги талабы. Жашыл технологиялардын түрлөрүн киргизүү мүмкүнчүлүктөрү бар. Мисалы үчүн ошол Ош чергесинде сиздер жакшы билесиздер, күндүн энергиясы абдан көп. Ошол эле күндүн панель коллекторлорун коюп, суу жылытууга же болбосо электр энергияны алууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Анан мындай жакшы мисалдар дагы баягы бизнес ээлери киргизип атат да. Экинчиден болсо ошол эле сууну азайтуу мүмкүнчүлүктөрү атайын жакшы технологияларды чыккан. Ошондуктан ошол эл аралык өнүккөн ошол мисалдарды биз Кыргызстанга алып келип, ошону колдонуп, ошондон натыйжа чыгарып, анан биринчиден ошо экономия маселесин чечсек, экинчиден ошо акча каражаты азыраак кетсе деген баягы ой менен ошол эл аралык колдоо менен жүргүзүлүп аткан Перето проектисинин аркасында иш алып барып жатабыз. Туризм бизнесинде жашыл технологияны киргизүүнү каалаган ишкерлерди колдоо боюнча атайын долбоорлор иштеп жатат. Алар ишкерлерге окутуу жана каржылык жардам көрсөтүшөт. Андан сырткары мамлекет тарабынан да, эл аралык уюмдардын көмөгүндө да туризмди өнүктүрүүгө олуттуу көңүл бурулууда. Анын натыйжасында Ош облусунда үйүш чекитке тейлөө борборлор курулат. Эң негизгиси кыргыз туризмин өнүктүрүүгө ар бир жарандын түшүнүгүн да өзгөртүү керек болууда. Жергиликтүү эл дагы билиш керек, сезе билиш керек, анан бизге жардам бериш керек. Мен баардык жерде айтып келатам. Ар бир үй бүлө, ар бир жаран керек болсо кичинекей бала бакчада бала дагы туризмди өнүктүрүүгө бизге колдон келишинче жардам бериш керек. Бул ар бир жарандын милдети деп эсептейм менчи. Себеби бир эле ушул ой карамдуу укуктуу мамлекеттик орган же болбосо мэриялар же болбосо ушул кызыктар биз менен бирге иш алып барып аткан мамлекеттик органдар эле бизге ошолор аркылуу эле иш туризм өнүгүп кетүүгө мындай бир топ башка комплекстүү иштерди дагы жасабасак болбойт да. Туризм жаатындагы адистердин айтымында бул тармакты өнүктүрүү боюнча атайын мамлекеттик программа иштелип жатат. Анын натыйжасында COVID-19 илдетинен кийин 90% жакын кыскарган туристтердин саны жылдан жылга чоң өсүш менен көбөйдү. Мисалы 2021 жылы өлкөгө 2 миллиондон ашык жаран кирип, анын жарымын саякатчылар түзгөн. 2022 жылдын жыйынтыгы менен 14 миллиондон ашык чет өлкөлүк жаран кирген. Анын жарымынан көбү атайын Кыргызстанга суктанып көрүүгө келген туристтер болгон. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.